кечинде унутулуп аткан жаштардын заманында ушундай окуя болуптур да бул жердечи. Атасы мен оюма суроо келди мындай: эмне үчүн буларды мектепке жибербейт да? Эмне таасир болду атасына? Атасына эмне таасир болгонун деле таараа деле өзү деле ушул убакка чейин билбейт да. Бирок атасы ушул психологиялык жактан ушундай жабыркоо адам динди аябай туура эмес түшүнөт. Бул китепте деги эле динди туура эмес түшүнүү, ушундай динги каякка чейин ап бараарын, жыйынтыгы эмне болоорун берет да. Атасы динди да туура эмес түшүнөт. Кудай мектепке баргандарды жаман көрөт, университетке окугандарды жаман көрөт. Анан атасы врачтарды жаман көрөт. Алар Кудайдын душмандары дейт. Алар сага дары берет, сени өлтүрүү үчүн берет. Эми аябай эле ушундай караңгы инсан болот бир жактанчы. Анан ошентип мектепке бардырбайт, аябай каршы болот. Үйдө окутат, үйдө окугула дейт. Бирок үйдө окуусун да жактырбайт.